Азаттықтың пайдасын азыркы бийлик көргөн. Ошо азаттык аркылуу апрель окуясы болгондо азаттыктын даңкы менен келген бийлик кайта азаттыкты азапка салып атса, парламенттик башкаруу эмес, парламентти башкаруу эпохасында жашап атпайбызбы? Бизди башкалар башкарып атпайбы? Мандат же бизнес? Мандат. Атамбаев же Жээнбеков? Ушул эки президенттин ортосунда калып туруп, аябай мындай ыңгай сабалда калдым да, азапты абдан көрдүм. Атамбаевка болушам десең, мага болуша турган киши жок болуп калат да. Казакбаевдин тоюнда Өмүрбек Черкешевке жанына жакын басып барып, анан өзүмдүн ыраазычылыгымды айттым. Азыркы бүгүнкү күндөгү биз бара турган шайлоонун эрежеси мага жакпайт. Менин саясаттагы айткан сөздөрүм үчүн менин жакындарымды азапка салбагыла. Фарид саясат болгондон кийин бул балет саясат болот. СДПКны экиге бөлгөн, мамлекетти да экиге бөлгөн. Жакын эле Өмүрбек Текебаев абактан чыгып, анан интервью бергенде айтып өтпөдүбү? Сизди салттуу эмес саясатчы деди. Анан рейтингиңизге ушундай кызыгып дагы, кызганып дагы көз салып турам. Анан фольклорчудан да саясатчы чыгаларын Момбеков көрсөттү деп атпайбы? Эми ушундай сиздин тилмечтигиңизди эске алса керек. Негизи эле Текебаевтай саясатчыдан ушундай мактоо сөзүн, ушундай бир аныктаманы угуу сиз үчүн кандай кабыл алдыңыз? Туура, мен бул сөздү Өмүрбек Черкешевичтин мага берген тастыктамасын же болбосо аныктамасын уккандан кийин ушунчалык менде бир мындай өзүмдөн өзүм чочуп кеттим. Эгер Өмүрбек Черкешевич өзү ушундай баалап атса, чындан эле мен ошол деңгээлге жетип калдымбы? Ал айткан сөздөрдүн канчалык чындыгы бар деп, чында бир топ өзүм ишене албай, же болбосо өзүм батпай, ордумду таппай калдым да, анан кайра окуп көрүп, анан эми Өмүрбек Черкешевичти каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстандагы саясатчылардын пири деп койсок болот. Анткени саясатта мындан узак болгон киши жок болуш керек. Анан кийин кеп аны узак болгондо эмес, кеп анын бир позицияда тургандыгы, кеп өзүнүн сөзүндө тургандыгы. Анан эгер ошол адам ушундай баа берип атса, анан аны туура кабыл алыш керек. Анан мен күндөн күнгө баягы айткан күндү баягы балки мени мындай бир дем берип, же болбосо дагы бир чагымчылдык иретинде айтып койду, же көптүрүп айтып койду, тамаша айтып койду деп өзүм ишене албай жүрдүм. Бирок бир топтор ошол пикирге комментарий жазгандарын көрүп, анан кийин анда ал киши ушундай баа берсе, мен ошого татыктуу болушум керек деп, анан мен өтө сыймыктануу менен кабыл алдым. Анан жакында гана ошол Урстан Айтбаевдин Казакбаевдин тоюнда Өмүрбек Черкешевичке жанына жакын басып барып, анан өзүмдүн ыраазычылыгымды айттым. Ал кишиге мен сиздин берген бааңызга татыктуумбу, татыктуу эмесмби, тарых тактасын, бирок ошол айтып койгон сөзүңүз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем. Анан сизге болгон урматым бар. Мен сизге мындай карызым бар, чай бере турган парызым бар деп айттым. Рыскелди мырза, сиз журналистикада жүрдүңүз, сиз укук коргоо жаатында жүрдүңүз. Эми акыркы мына Матраимовдор менен Азаттыктын айланасындагы окуяларга бир сиздин да бааңызды уккубуз келет да. Анткени ушул жалпы журналисттик коомчулук көтөрүлүп, бул мындай сөз эркиндигине келаткан бир мындай караң катар баалап атабыз. Ал эми Матраимовдор да өз чындыгын айтып атат. Ошол эле убакта мындай бийлик тараптан бир жаратылуу билдирүү да боло элек. Кандай баа бересиз азыр? Бүгүнкү күндөгү азаттык үн алгысына болуп жаткан мамиле бул азаптык мамиле. Азапка салып атат да азаттыкты. Азаттык актыкты айтып атса, тегилер башканы айтып атат да. Эми баары бир деле калптын өмүрү кыска болот. Чындыктын өмүрү узун болот. Мына ушуну түшүнбөй атат да. Эл аралык уюмдар президентибизге кайрылып атат. Ошо азаттыкка болгон мамиле бул сөз эркиндигине болгон чектөө. Анан сөз эркиндиги менен сөз мейкиндигин биз билебиз да. Азаттык чектен чыккан жок. Азаттык чектен чыккан эмес. Азаттыктын пайдасын азыркы бийлик көргөн да. Анан азыр ошол азаттык аркылуу апрель окуясы болгондо, анан ошол апрель окуясы менен арты менен азаттыктын даңкы менен келген бийлик кайта азаттыкты азапка салып атса, эртең эле алар өзү азапка түшөт да.
Анан ошол мен таң калганым эмне үчүн ошо президентибиз эми сөз эркиндиги жөнүндө президентибизге эл аралык уюмдар кайсыл эле жанагы чоң эл аралык уюм бар адам укугун коргогон ОБСЕнин Human Rights Watch ошолордун президенттерин кайрылып аткандан кийин президенттин аппарат башчысы бар. Ал жеке көзөмөлүн алып, анан бийлик органдарына тапшырма бериш керек да. Бул деген азаттык деген Кыргызстандагы үн алгылардын, же болбосо массалык маалымат каражаттарынын атаманы да. Анан ошондой иш болуп атса, аны көрмөксөнгө салып койгон бул көөдөнү көрбөй турган нерсе да. Анан калыстык сөзүн айтыш керек да. Жок дегенде, биз буну калыстык менен терстик ички иштер министрлиги ушуну иликтеп бергиле. Бул мындай болуптур бир жакта. Анан кийин баардыгы көрмөксөнгө салып карап койгон бул чынын айтканда көсөмдүк эмес. Бул мен көрө албастык да. Көрө албадык, бул зөөкүрлүк кылып атат. Анан баары бир сөз эркиндиги болушу керек. Анан сөз эркиндигине чектөө көктөө болуш керек. Эгерде КТРдин бир журналистин сабап кетсе, ички иштер министри жеке көзөмөлүн алып, межведомственный следственный группа деп түзө салып, анан кийин бир айлык мөөнөт ичинде актап чыгарып коймок да. Азаттык байкуштун журналисттери көрбөгөн кордукту көрүп, алар коррупция менен күрөш жүргүзүп атса, анан алар менен күрөш жүргүзүп аткан бул эмне деген? Бул эмне деген саясат? Бул эмне деген саясат? Анан чектөө болбош керек, сөз эркиндиги, анан кектөө болбош керек. Бизде экөө тең болуп атат. Чектеген дагы, кектеген болуп атат. Анан кандай болгон күндө дагы сөз эркиндиги болгон боло берет. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Азаттыкты жабам деген бул алсыздык, анан акылсыздык. Азаттыкты Акаев жабылган эмес, азаттыкты Бакиев жабылган эмес, азаттыктын оозун Атамбаев да жабылган эмес, азаттыктын оозун эч ким жабылбайт. Азаттык бойдон калат, а бийлик бойдон калат. Бирок бийлик болуп калган күндө деле азаттык бийик бойдон калат. Ушуну туура түшүнүш керек. Өкмөткө сиз түкүрүк деп ат бердиңиз эле. Жогорку кеңешке кандай ат жарашат? Эми жогорку кеңеш, мен өзүм иштеп аткан бийликтин бутагы болгондон кийин жогорку кеңешке мен ат койгонум туура эмес болуп калат. Анда өзүм ат койгон болуп калам. Бирок өкмөткө мен ошол атты коеюн деген ниетим деле жок болчу. Болгону ошол ошол кездеги күндү саясаты ошол нерсеге алып барды. Аны дүйнөнүн бир дагы мамлекетинде ошо түкүрүккө айып пул салуу деген жок экен. Анан жогорку кеңешке деле башкалар ат коюп атат. Мисалы Чимкирик деген атты коюп атат. Өзүбүздүн арабыздан элита деген атты коюп атат. Чын айтканда мен жогорку кеңешке атты баягы бир гана жогорку кеңештин аты бар, бул легендарлуу парламенттин. Калган чакырылыштардын аты жок. Анан биздики эми элита деген ат коюлуп калды. Бирок мен тамашачынга салып айтып коем да, элита деген кыргыз сөзү эмес, бул орус сөзү. Бирок кыргыз сөзү менен чечмелей турган болсок, бул эл, анан ит деген сөздөрдөн алынган. Эл эгер бизди ит деп аткан болсо, анда биз ит болушубуз мүмкүн. Анан атты койсо, эл койсо, мен койбойн. Жогорку кеңештин ушул чакырылышы, ушул ишти жасады деп мындай көкүрөк кагып мактана турган бир ишин, анан мындай эл алдында жер карап калган жалпы эле кесиптештериңиз менен чогуу парламенттин бир ишин айтып өтүңүзчү. Кайсынысын мактанып, анан кайсынысына уяласыз? Негизинен эми жаман көрүп калбасын менин кээ бир кесиптештерим, бирок айтып коюшум керек. Мен ушу 4-жыл жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, анан ушу Кыргызстандын тарыхында кала турган бир татыктуу иш менен, же болбосо бир чоң мыйзамды алып, же болбосо бир чоң кайсы бир ачылышты, же болбосо бир жасадык деп айта албайм. Мындай эл карап айта турган ишти мен көрө алган жокмун. Жер карап айта турган иш көп болду. Мисалы жогорку кеңеште көпчүлүк айткан сындар мен баарына кошулам. Мына өзүбүздүн деле Мыктыбек Юсупович Абдуллаев айтпады. Биз президенттин юротделин айланып калдык десе, дагы бир кесиптеш айтты. Биз Кыргыз УКСынын өкмөтүнүн кайсы бир жана документтер даярдап канцеляриясына айланып калды депчи. Буну өзүбүздүн депутаттар айтып атат да. Демек, ал сөздүн чындыгы бар. Мен деле айта алам. Жогорку кеңеш бул парламент, бул башкаруу бийлиги. Аткаруу бийлиги эмес. Анан башкаруу бийлигинде биз өкмөттүн ишин
көзөмөлдөш керек. Мыйзамдарды жазып, ошо мыйзамдар аткарыш көзөмөлдөй турган бизде чын айтканда башкаруу функциясы жок. Анан биз парламенттик республика деп айтып атпайбызбы? А чын-чынына келгенде ошо парламенттик деген сөздүн эң аякы к тамгасы курап калганда парламенттик башкаруу эмес, парламентти башкаруу эпохасында жашап атпайбызбы? Бизди башкалар башкарып атпайбы? Биз кээде 2 жердеги 2-4 экенин билсек дагы 5 деген чечим кабыл алсак, казандын түбү кара экенин көрүп турсак дагы, бирок бул агыш экен деген чечимдерди кабыл алсак, анан кайсы бир ишти айтып эл алдында актан алам, эл алдында мактан алам. Элдер эртең айтат, аны жөн эле кой. Сен башка айтса да сен айтпа деп айтып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен ошол азыркы парламенттин бир Кыргызстандагы бир кыйчалыш кезде, кыйналып турган кезде мындай караңгыдан жол тапкан, мындай калыска сөз тапкан бир мындай ишин көрө алган жокмун. Мен арасында жүрөм да, мен мисалы ушундай бир чоң иш жасадык деп тарых алдында айта албайм. Чын эле парламенттик башкарууну орнотууга сиздерге, депутаттарга эмне тоскоол болуп атат? Эми бизге анын объективдүү, субъективдүү жактары көп. Биз мисалы эркибиз башталат баары деп, анан ошо эркибиздин жоктугунан, анан өзүбүздүн баягы кыргызда айтып коет эмеспи? Толпок кезинде сүзүп койбоду бизди. Жаңы эле келгенде эле биз апаптап койбоду. Анан кийин ошол парламенттин парламентти түзө турган күчтүү саясатчылардын бардыгын күч менен, күч органдары менен түртүп чыгарып салбады. Мисалы, азыр карагыла фракция лидерлерин. Өмүрбек Текебаевди, Өмүрбек Бабановду, дагы бир топ күчтүү саясатчылардын бардыгын парламенттен чыгарып салбады. Анан парламенттин мындай алсыздыгы көрүнүп калбады. Эми бул суроолорго кыскача жооп беришиңиз керек. Бирөөсүн тандайсыз. Кофе же чай? Чай. Китеп же кино? Китеп. Samsung же iPhone? iPhone. Мандат же бизнес? Мандат. Атамбаев же Жээнбеков? Экөө тең эмес. Эмне үчүн ушул темага келаттым эле? Анткени мындай да, азыр мени ушул эмки президент менен дагы, экс президент менен дагы мамиледемин. Анан баягы кыргызча сөз бар айтып эмеспи? Бир беттин өпсөм, бир беттин калат дегенде, мен ушул эки президенттин ортосунда калып туруп, аябай мындай ыңгай сабалда калдым да, азапты абдан көрдүм. Бияка жакындасаң тияк тарнат, тияка жакындасаң бияк тарнат. Ушу 4 жылдын ичинде, жо 2 жылдын ичинде ушулардын эрегишинен эң эле көп запкырын мен көрдүм болуш керек. Талтайып калдым дедиңизби? Талтайып калдым деп. Жок, эми анын башка да нерселери бар. Мен айтпай турган нерселер да бар. Маселен, экс президент болгон, эми бул адамгерчилик. Адамгерчилик мамилемде да айбанчылык мамиле кылган кездер болду. Бир топ куугунтук кылышты. Бир туугандарыма чейин кызып башташты. Кайын журтума чейин дагы кызып баштаган күндөр болду. Эми булардын баардыгы саясат. Саясаттын ушундай мындай сасык оюндары, балет оюндарын болору мен башыма неме өткөрүп атам да. Анан андыктан мен ушул экөөнөн тең атын атаганда мындай алыстап калдым. Эми Атамбаев менен Жээнбеков бир кезде тилектеш, ушундай укмуш публикага чыгып, анан шайлоону да өткөрүп алдык. Эми бизде Мураскер операциясы дагы иштебей турганын көрдүк да. Анткени Жээнбеков Атамбаевди азыр абакта отургузуп койду десек болот. Жээнбековду дагы эртеңки күнү ушул Атамбаевдикындай эле тагдыр күтүп аткан жокпу? Мындай бир сиз эмнени көрүп атасыз эртең? Бийлик алмашкандан кийин кандай болот? Биз ошого азыркы күндөгү саясат, эртеңки күндөгү саясатка мындай негиз берип, багыт берип койбоду. Ал тургай мыйзамды дагы жазып берип койбоду. Маселен, экс президенттердин кол тийбестиги жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып туруп, мындан кийинки президент мурунку президенттерге кылмыш жоопкерчилигине тарта берсе болот. Операция Мураскер иштебей калды. Биринчи жолу Кыргызстанда тынчтык жолу менен өткөрө турган президент берсе деген, мисалы, демократиянын эң негизги болгон ошону биз балталап салдык. Биз ошол идеяны талкалап салдык. Эми кийинки президенттин кандай болорун бул эң ириде ошол элдин таламына, элдин талабына жараша болот. Анткени эл көрүп калды, эл азыркы ушундай саясатка иренжип турган убакыт. Мен ойлойм ошо
кийинки президенттин тагдыры ал элдин ошол кездеги каалоосуна, ошол элдин тандоосуна жараша болот го дейм. Ушул саясий окуялар, эң курч окуялар болуп атканда сиз бир аз көрүнбөй кеттиңиз го, себеби эмнеде? Ошол эле Атамбаевдин кармалышы, аны колдоп чыккан акциялар. Жок, мен мындай саясаттан четтеп калдым деп айта албайм. Мен ошол эң эле көп ушул июнь айларында мен бир топ Жалал Абад областынын, Нарын областынын шайлоочулар менен графикти кыдырып келдим. Ал тургай акыркы митингине бара алган жокмун, а бирок Кой Таштагы нерсени мен каалаган эмесмин, баалаган эмесмин. Эмне үчүн дегенде, анын алдында саясий кеңешке Фарид Ниязовду киргизип койгондо мен ошондо айттым өзүмдүн сөзүмдү. Фарид саясат болгондон кийин бул балит саясат болот. Ошо Фарид Ниязов ошо СДПКны экиге бөлгөн, мамлекетти да экиге бөлгөнгө ошол кишинин эңириде тиешеси көп болчу. Фарид саясий кеңеш келгенде мен саясий кеңештен чыгам деп мен ачык айтып, ультиматум кылып туруп, анан ошол саясий кеңеш уюштуруп аткан иш-чараларга катышуудан баш тарткан. Буну мен алдын ала айткам. Ал эми Кой Таштагы окуялар боюнча мен жогорку кеңеште өзүмдүн калыс пикиримди айткам. Мыйзамды мындай койду сойсо дагы касапчы сойсун дегендей бардыгын мыйзам менен ишке ашырсаңар болмок. Мындай спецоперациялар менен силер мыйзамдан мындай сырттап кеттиңер деп мен ошол сөзүмдү айткам. Ал бүгүнкү күнгө чейин эң актуалдуу боло турат. Ал тургай менин Инстаграм баракчамда дагы ошол айткан сөзүм эң жогорку мындай 124 000 кишиге чейин көрүп чыгыптыр да.